Иранга болгон соккулар. Венесуэланын президенти Николас Мадуронун кармалышы. Орусиянын баскынчылыгы уланып жаткан чакта Украинага колдоонун азайышы. Трамптын администрациясынын тышкы саясаттагы айрым кадамдары Американын жакын өнөктөштөрү болгон европалыктарды тынчсыздандырып жатат. Менимче азыр Европа экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң алсыз абалга келди. Алар экспансияны көздөгөн Орусияга бет келүүдө. Анын үстүнө экономикалык жактан агрессивдүү Кытай бар. Эми эң жакын өнөктөшү АКШнын аракеттерин алдын ала айтуу кыйын болуп баратат. Дональд Трамп былтыр бийликке кайтып келгенден бери орус президенти Путин менен мамилесин жандандырды. Ал керек болсо Украинанын аймагын Орусияга берип болсо да андагы согушту токтотууну каалайт. Европалык лидерлердин арасында эгер Орусияны Украинада токтотпосо, ал Советтер Союзу кулаганга чейинки чыгыш Европадагы таасирин кайтарып алууну көздөп, башка жактарга да көз артат деген бекем ишеним бар. Трамп ошондой эле НАТОнун мүчөсү Даниянын автономдуу аймагы Гренландияны көзөмөлгө алгысы келет. Башында ал күч колдонуу мүмкүнчүлүгүн да четке каккан эмес. In Washington, there is a new sheriff in town. Былтыр АКШнын вице-президенти Джейди Венс АКШ өкмөтүнүн Европага болгон мамилесинде чоң өзгөрүү болгонун белгилеп, континенттин айрым лидерлерин демократияны жана сөз эркиндигин колдой албай жатат деп айыптаган. Европа тууралуу мени эң көп кооптонткон жагдай Орусия эмес, Кытай да эмес, же башка тышкы күчтөр эмес. Мени тынчсыздандырганы ички коркунуч. Европанын өзүнүн эң негизги баалуулуктарынан артка чегиниши. Президент Трамп ошондой эле НАТО өлкөлөрү коргонууга жетиштүү каражат жумшабай, анын ордуна Америкага таянып жатат деп көптөн бери айтып келет. Дээрлик бардык НАТО мүчөлөрү азыр алда канча көп каражат сарптоого милдеттен балышты. Айрымдары АКШнын колдоосунун азайышына даярданып жаткандай. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өз өлкөсүнүн өзөктүк курал запасын көбөйтүү жана бул коргонуу калканын башка Европа өлкөлөрүндө да жайылтуу планын жарыялады. Трансатлантикалык альянс толугу менен ыдырайт дегендер аз. Айрымдар Европа андайга жол бере албайт дейт. Эгерде кимдир бирөө евро биримдик же жалпы Европа АКШсыз өзүн коргой алат деп ойлосо, ал куру сөз. Силер да биз да анта албайбыз. Биз бири-бирибизге керекпиз. Бирок башкалар буга макул эмес. Муну ачык айтуунун өзү менимче альянс үчүн чоң зыян алып келет. Аскердик жактан алганда бул андай эмес деп ойлойм. Путин НАТОну аскердик жактан жеңе албасын билет. Бирок ал аны саясий жактан жеңип алышы мүмкүн. Эгер бул ишке ашса, кийин ал аскердик аракетке баргысы келет. Бул балким чектелген операция болушу мүмкүн. Европалыктар Америкасыз Орусиянын чектелген операциясына туруштук бере алабы? Албетте бере алат. Жана алар ушуга даярданып жатышат. АКШ президенти НАТОдогу өнөктөштөрүн Ирандагы согуш учурунда жакынкы чыгышта мунай таашуу үчүн маанилүү болгон Ормуз кысыгын коргоого жардам берүүгө чакырган. Бул НАТОнун жамааттык коргонуу боюнча милдеттенмесине кирбейт. Ошентип ал өнөктөштөрүнүн буга кийлигишкиси келбей жатканын көрдү. Айрым өлкөлөр мени абдан капа кылды. Биз ар дайым аларга жардам берүүгө даярбыз. Бирок алар эч качан андай кылбайт. Бул НАТОдогу көйгөй. Бул контекстте караганда АКШ дагы эле Европага муктаж экен айкын. Чынында Трамп ак үйгө кайра келгенден бери чыккан АКШнын бардык стратегиялык документтеринде Америкага европалыктар керек деп айтылат. Маселе америкалыктар европалыктардан башкача мамилени күтүп жатышат. Ал эми европалыктарга бул жакпашы мүмкүн. НАТОну колдогон европалыктар бул уюмдун ичинде жүктүн көбүрөөк бөлүгүн өз мойнуна алуу аркылуу президент Трамптын приоритеттерине ылайыкташып, душмандарды ооздуктайбыз деп үмүттөнүшөт. Бирок алар дүйнөгө таптакыр башкача караган. Аракеттерин алдын ала болжолдо кыйын болгон АКШнын администрациясы менен дале чогуу иштешүүгө аргасыз болушат.